Базаргон районында 1 жылдан бери мыйсамсыздык өкүм сүрүп келген окуя боюнча айтып бергим келет да. Эмнеге дегенде, өзүңүз жакшы билсеңиз керек, 2015 жылдын 13 ноябрында Базаргон госрегистрдин жетекчиси өз кабинетинде 4 жолу мага бет аткан. Адам бир ок менен өлөт. А мен 4 ок менен өлбөй, 5 десе дагы тирүү калдым. Мен аткан ошол канкор мына бүгүн залда отурат. Базаргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 1 жылдан бери иштеп атат. Базаргон элин билесиз, мына 2010 жылда бизде кандай ушул окуялар болду. Адамдардын азыр жараланган жүрөгү дагы сакай элек. Биздин ушу Базаргон элин ушу шылдыңдап, ушул 38 миң калкты башкартып, бир канкорду алып келип коюшту, айыл өкмөт кылып. Биздин жазбаган жерибиз, барбаган жерибиз калбады. Гезит беттерине жаздык, урматтуу Шорма Шарипович. Бирок бир да жерде реакция болбоду. Мына бүгүн атай мен сизге өзүңүзгө жеке колуңузга тапшырайын деп арыздарды алып келдим. Ушул маселени чечип бербесеңиз, биздин Базаргон элинин адилеттүүлүккө, акыйкаттыкка болгон суусап турган үмүтү үзүлүп баратат. Эмне үчүн дейт? Биз эмне өлкө, криминалдык өлкөбү? Бизди ушу биздин кагазыңызды берсеңиз, кагаз. Биздин күнүбүз ушул адам өлтүрүүгө аракет кылган канкордун калдыбы? Базаргонго ушу татыктуу айыл өкмөт башчысы жокпу? Базаргон эли айта албай атат. Мына өткөндө Базаргонго 3 депутат, жогорку кеңеш депутаты келдилер. Бир дагы Базаргон айыл өкмөтүнүн депутаттары жыйынга келе албады ушул канкордон коркуп. Айта албады. Мына бүгүн бизге ушундай уникалдуу возможность келип калды. Мага да ушул сизге ушул жүзмө-жүз өзүңүзгө айтып ушул көйгөйдү айтайын деп. Мына бул жерде ушул Тарышевди актап салган Султанкадыр Бакыт деген мына судья отурат. Бушуну амнистия менен бошотуп салган. Бул жактан туруп мени шылдыңдап күлүп атат. Бул жогору жактан. Акыркы биздин өлкөдө бир акыйкаттык чындык барбы? Сиз ушуну Базаргондо номер 1 ушул биздин көкүрөгүбүздө мык болуп сайылып турган ушул көйгөй. Ушуну чечип бериңизчи, Шорма Шарипович. Менин бөлөк сөзүм жок.